Үй құру, балалуу болуу, машинелүү болуу, дагы эмне болуу, кийим алуу, тамактануу, карьера, бул бардыгы өзүң үчүн тууган. Өзүң үчүн. Кудай үчүн, эл үчүн максатың барбы? Эгерде ким Кудайдын тарабында болсо, ал сөзсүз утат. Bir сүйлөмдү жазып алыңыздар. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Ушун жазып алыңыздар. Жашоодо практически көрөсүздөр. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Өзүн ойлогон пенде өзүнөн ашпайт. Эгерде сиз өзүңүздү ойлоп, үй алайын, жай кылайын, машина алайын, ай кылайын, бул кылайын, ошолор менен эле өтүп кетем десеңиз, ошонон ашпайсыз. Ошол нерседен ашпайсыз. Демек, мындайда максат кылгандачы, жашоодо максат. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деш керек. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам. Ошондо эмне болосуз? Өзүңүз дагы бактылуу болосуз. Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам. Бай болом эмес, бай кылам бирөөлөрдү, бирөөлөргө иш берем. Жумуштуу болом эмес, жумуштуу кылам деп максат кылыш керек. Мына ошондо өзүбүз дагы эмнелүү болобуз? Жумуштуу болобуз. Демек, жумуштуу болом деп өзүбүздө эле максат кылган болсок, ошол нерседен өзүбүздөн ашпайбыз. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бактылуу болом эмес, бактылуу кылам деген максат кылыш керек. Сөзсүз анын астына өзүбүз дагы кирип кетебиз да. Үйлүү болом эмес, үйлүү кылам бирөөнү деп. Ушундай максат кылсак, сөзсүз өзүбүзгө дагы берет. Эми эң биринчи айттык Кудай үчүн. Кудай үчүн дегенде сөзсүз жашоодо Кудайдын тарабында болсоңуздар, сиздер утасыздар. Сиздер утасыздар. Мисал үчүн, мен ушундай Кудай үчүн биринчи бир иш, өзүм максатым, мен өзүм жашоомдон алып айтып атам да, Кудай үчүн бир иш, өзүм үчүн дегенде кандай? Сүйгөн жарым үчүн, жакшы көргөн адамдарым үчүн, өзүм үчүн жашайм да. Бул өзүм үчүн дегенде жакшы көргөн балдам, чакам, машинем, үйүм деген бул бардыгы мен өзүм үчүн. Эл үчүн деген мен билип, мисал үчүн, билген нерселерим менен бөлүшүп жаткандыгым, бирөөлөрдү окутуп аткандыгым, орус тилин үйрөтүп аткандыгым, бул мен элим үчүн чиста. Мисал үчүн да максат кылганмын да, билим бергем элим үчүн. Демек, Кудай үчүн дегенде сөзсүз бир жерде барып, бир жерге илешиңдер. Кудайга тиешелүү нерсеге бир жерге илешиңдер. Барып жок дегенде бир мечитке барып, эме кылыңыздар, мечиттин терезесин ачып коюңуздар. Кудай сиздерге жолуңуздарды ачат, көрөсүздөр. Практически айтып атам. Же болбосо барып ушундай бир Кудайга тиешелүү нерсе, Алланын жолуна деп коет да, ушундай нерсеге бир жерге сөзсүз илешиңиздер. Эгерде илешпеген болсоңуздар, байланышыңыз жок болгон болсо Кудайдын тараптыгына, демек анда сиз уткурасыз. Бир жолу мен ушундай эмедемин да, динге кызмат кылган дагы тарабым бар. Убагы келгенде билип аласыздар кандай кызмат кылам негизи. Бир жолу ушундай Бекзат деген жанында жүргөн бала айтат да, устаз дейт. Десем, келиңиз биринчи мен сиздин жумуштарыңызды бүтүрүп келейин, сиздин доставкаңызды кылып келейин дейт да. Сиздин доставкаңызды кылып келейин десем, Нурсултан да жанында болчу, күбө. Эмнеге десем, айтат, негедир дейт, сиздин жумушуңузду кылсам дейт, менин бензиним дейт, эме дейт, бензин аз кетет дейт. Андан кийин жумуштарым жүрүшүп кетет дейт да. Неге? Ал Кудай үчүн бизге жардам берип атат. Мен болсо дин үчүн кызмат кылып атам да, андан сырткары. Ошон үчүн сөзсүз Кудай үчүн бекер бир кызмат кылсаңыздар, Кудай Таала сиздин жашооңуздарга маңыз салат, маанилүүлүк салат, башка иштериңиздерден сөзсүз кирешеси дагы көп болот, эмеси дагы көп болот. Ошон үчүн эл үчүн дегенде сөзсүз өчүрүп тур.